Салам кыргызстандыктар. Бүгүн бир кишибиз керек деген сөздөрдү көп угуп атабыз. Бирок эмненин тегерегинде бир киши керек. Кайра эле баягы кетиштин тегерегинде болбодубу? Эки жолу өттү башыбыздан, көрдүк. Биз бир жакшы идеянын тегерегинде бир кишибиз керек. 28 жыл бою бизге ар кандай идеяларды сунуштап жүргөн. Кыргызстандын экономикасынын локомотиви бул айыл чарба деп угуп жүргөнбүз. Бирок карап көргүлө, биздин территориябызда 95% бул тоо, климаты, ландшафты жер айдоого ылайыктуу эмес. Жер айдоо бизде 5% тегиз жерибиз деле өнүгүп атат. Бизде 1.200.000 гектар айдоот жерибиз бар. Узбекистанда болсо 27 миллион гектар, Казакстанда 222 миллион гектар айдоот жерлери бар. Биз эмне кылбасак деле булар бизди объем менен алып коюп атышат. Буларга атандашабыз деп биз өзүбүздүн тар жерибизди пестицид, химикаттарга тойгузуп атып, азыр 80%га чейин айдоот жерибиз деградация болуп бүттү. Андан тышкары Кыргызстан транспортный хаб болуп, Европа менен Азиянын ортосунда көпүрө болот деген сөздөрдү угуп жүрдүк. Бирок кайра эле территориябызды карап көргөйлүкпү. 95% территориябыз тоо. Транспортный хаб болуш үчүн биз ушул тоолордун баарын тегиздеп туруп, же болбосо туннелдерди тешип, ош жерге темир жол, унаа жолдорду салыш керек. Бул өтө татаал жумуш. Азыркы күндө бизде болгону эле бир жолубуз бар, түштүк менен түндүктү бириктирип турган. Кантип эки континентти бириктиребиз? Бул реалдуу эмес. Андан тышкары Кыргызстанга инвесторлорду тартып, завод, фабрикаларды ачып, Кыргызстан индустриальный борбор болуш керек деген сөздөрдү укканбыз. Бирок азыр 21 кылым болуп атпайбы? Индустриалдык кылым артта калган. Бул өткөн заман. Азыр постиндустриальный кылым болуп атат. Өткөн кеткен поезддин артынан чуркап, эмне кереги бар? Андан тышкары индустрия рыногу чоң, эли көп өлкөлөрдө өнүгөт. Биздин базарыбыз тар, трудовой, потребительский рыногубуз тар болгону эле биз 6 миллион адамбыз. Андан тышкары тегеректин баары тоо. Дүйнөлүк рынокко чыга турган жолдорубуз жок. Индустриалдык борбор кантип бизде өнүгөт эле? Бул да реалдуу эмес. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек деген суроо жаралып атат. Биринчиден, биз башка өлкөлөрдү туурабаш керекпиз. Биз өзүбүздүн артыкчылыгыбызды түшүнүп, өзүбүздүн артыкчылыгыбызды туура пайдаланышыбыз керек. Биздин артыкчылыгыбыз бул таза аба, таза суу, таза табигат. 21 кылымда бай өлкө бул нефть, газ, же завод, фабрикасы бар өлкө эмес. 21 кылымда таза абасы, таза суусу, таза табигаты бар болсо, ошол өлкө бай болуп эсептелет. Анын баары бизде бар. Демек, 21 кылымда бай өлкө бул Кыргызстан болот. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн артыкчылыгыбызды туура пайдаланбай жокко чыгарып атабыз. Мына 95% территориябызда бир эле экономикалык тармак өнүгүп атат, бул мал чарба. Ошол мал чарбабыз сапаттуу эмес. Малыбыздын асыл тукуму жок. Жайганда эч кандай системаны колдонбойбуз. Нормасын кармабайбыз. Ротационный принцип выпас скота дегендерди кармабайбыз. Ошон үчүн
жайыттарыбызга өтө чоң нагрузка болуп, азыр 70%-тан ашык жайыт жерлерибиз деградация болуп бүттү. Ошол себептен малыбыз өйдө чыгып, экосистемаларга, токойго кирип, ошол жерден чөптү оттоп, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бактарактарды жеп тебелеп жокко чыгарып атат. Азыр токойбузда жаңы бактарактар жок болуп баратат. 50 жылдан кийин токойбуз эскирип жок болуп кетиши ыктымал. А токой болсо бул климаттын эң негизги регулятору. Токой абанын температурасын төмөндөтөт, абанын нымдуулугун көбөйтөт. Ал нымдуулук барып кар жаанга айланып мөңгүлөргө жайт. А биз болсо өзүбүздүн ушундай туура эмес экономикалык жол менен азыр табигатыбызды жокко чыгарып атабыз. Токойбузду жокко чыгарып атабыз. Анын себебинен мөңгүлөр да обетер эрип атат. Ошондо Кыргызстанга кандай модель ылайыктуу? Биринчиден, мал чарбачылыгын калыбына келтирүү зарыл. Бул үчүн Кыргызстан мал чарбанын асыл тукумун көбөйтүү керек. Бул аз чыгымдар менен сапаттуу азыктарды алууга мүмкүнчүлүк берет. Малды системалык принциптер менен жайыш керек. Божомолдоп санаганда мындай асыл тукумду мал чарба бизге 2 миллиард доллардан ашык акча алып келе алат. Мындан тышкары мал чарбадан башка альтернативдүү экономикалык иш-чараларын иштеп чыгуу керек. Мисалы, жасалма көлмөлөрдө балык өстүрүү. Бул салыштырмалуу пайдалуу экономикалык иш-чара болот. Экинчиден, аз натыйжалуу, деградация болгон жерлерге багбанчылыкты өнүктүрүү керек. Алма, алча, кара өрүк, жаңгак жана башкалар. Бул экологиялык таза азык болот. Анткени биздин тоолор 1 грамм пестицид жана химикаттарды көргөн эмес. Ал эми ал жакта аба жана суусу эң таза. Бул экологиялык таза азыктарды экспортко алып чыкса болот. Мындан биз менен атандаша тургандар өтө аз. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 500 000 гектарга багбанчылыкты өнүктүрүү 3 миллиард АКШ долларга чейин алып келе алат. Мындан тышкары тоолорго жасалма токойлорду өстүрсө болот. Бул жергиликтүү элдик токой продукциясын, мисалы козу карын, мөмө жемиштер, жер жаңгак, бал, дары чөптөрдү даярдап жана сатууга мүмкүнчүлүк берет. Биз ошондой эле жыгач материалдарын алсак болот. Бул жыгач боюнча биздин көз карандылыкты азайтат. Үчүнчүдөн, кооз пейзаж, тоонун таза абасы, минералдык жана дары дармек суулары, туз шахталары жана чөптөрү киришелүү, жыл бою эс алуу, ден соолукту чыңдоо жана спорт туризмди өнүктүрүү үчүн зарыл болгон серек өзгөчөлүктөрү бар. Курорт, санаторий, ден соолук борборлорун ачуу үчүн биз чет өлкөлөрдөн инвесторлорду тартышыбыз керек. Учурдагы өзгөчө табигый мүмкүнчүлүктөрдү эске алсак, 2050 жылда Кыргызстан медициналык туризм жана тоо спорттун борбору болуп калат. Бул дүйнөдөгү эң кымбат жана кирешелүү туризм бизге жылына 20 миллиард долларга чейин алып келет. Төртүнчүдөн, биз энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүү, ошондой эле чакан гидроэлектр ишканаларын ачууга түрткү беришибиз керек. Кыргызстанда жыл сайын 7 миллион тоннадан ашык мал калдыктары чыгат. Биогаз чыгаруучу приборлордун жардамы менен 1 тонна кыктан 30 куб метрге чейин газ өндүрсө болот. Ал эми андан чыккан калдыктарды жер семирткич катары колдонушу мүмкүн. Ошентип, жыл сайын Кыргызстан 200 миллион куб метр газ жана 7 миллион тонна жер семирткечтерди чыгарса болот. Биогаз киргизүү өлкөнүн алыскы жана жетүүгө кыйын болгон жерлерди арзан газ менен
камсыз кылат. Кыргызстанда Совет өкмөт убагында 150 чакан ГЭС курулган. Алардын ичинен бүгүн 13 эле иштейт. Кичи ГЭСтерди куруп, тоолуу аймактарды, ошондой эле туристтик жана спорттук борборлорду туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылса болот. 5-ден, жогоруда айтылган секторлордун продукциясын экспортко гана эмес, ошондой эле жергиликтүү фабрика, завод, цехтерде кайра иштеп чыгып, азык-тулук, жыгач жана жеңил өнөр жайын өнүктүрсө болот. Бул биздин шаарларды экономикалык көнүктүрүү үчүн негиз болуп калат. Бул модель биздин экономиканын кыймылдаткычы болуп, башка тармактарды, мисалы курулуш, транспорт жана маалыматтык технологиялар өнүктүрүүгө жардам берет. Бул модель Кыргызстандагы татаал экономикалык көйгөйлөрдү чечет. Ошондой эле ал ички жана тышкы мигранттардын маселесин чечет. Айлана чөйрөнү жакшыртат. Сел жана жер көчкүн алдын алат. Жана мөңгүлөрдү сактайт. Мындай модель менен биз балдарыбызга жана келаткан муундарыбызга биздин ата-бабаларыбыз калтырып кеткен мурасыбызды сактап тапшырып бере алабыз. Биз муну ишке ашыра алабыз. Бул жаңы кыйын технологиялар эмес. Биздин колубуздан келет. Бизде башка жол жок. Ошон үчүн мен, Азамат Тимиркулов, саясий күчтөрдүн баарына кайрылып атам. Жарандык коомго, Кыргызстандын ар бир жаранына кайрылып атам. Келгиле, ушул идеянын тегерегинде биригеле. Ушул идеяны ишке ашыралы. Келаткан муундар биздин балдарыбыз жөнүндө ойлонолу. Келгиле, кыргызстандыктар чогуу иштеп, чогуу өзүбүздүн өлкөбүздү өнүктүрүп, чогуу ийгиликке жетели.